Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. 2020-жылы парламенттик шайлоонун алдында Камчыбек Ташиев тоору ат минип, Садыр Жапаровдун аты бош калган. Президент Садыр Жапаров абакта жаткан мезгилде анын негизги колдоочусу болгон досу Камчыбек Ташиевке эл эки ат ыйгарып, анын бири бош калган. Бул тууралуу журналист Өткүрбек Рахманов Facebook баракчасына жазып чыкты. 2020-жылдагы парламенттик шайлоо алдында Мекенчил партиясын жетектеп барган Камчыбек Ташиев эң алгачкы жыйынды 4-сентябрь күнү 2020-жылы Садыр Жапаров туулуп өскөн айылдан, Түп райондагы Кең суу айылынан баштаган болчу. Жолугушууга чогулган эл тарабынан Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровго аталып эки ат тартууланган. Камчыбек Кыдыршаев тоору атка минип, бирок Садыр Нуркожоевич ал кезде абакта болгондугуна байланыштуу ага аталган кара ат бош калган. Ошондо Камчыбек Ташиев калың элден ак бата алып, шайлоого аттанып жатып, буюрса досумду алып келип, ушул атка мингиземин. Досумду абактан чыгарууга жардам бериңиздер. Кудайым буюрса Садыр Нуркожоевичти эл кызматына алып келебиз деп, андан соң Кыргызстандагы бүтүндөй айыл кыштактарга чейин кыдырып чыкканы белгилүү. Кудай Тааланын буйругу менен эл журттун колдоосу менен ал ниеттер орундалды. Жараткан Камчыбек Ташиевди ошол күнү калың элдин алдында айткан тилек максатына жеткирди окшойт. Кызыгы кечээ Каркыра жайлоосунда эки достун ат минген сүрөттөрү тарады. Баамдасаңыз 2020-жылы Кең сууда ыйгарылгандай Садыр Нуркожоевич кара ат, Камчыбек Кыдыршаевич тоору ат минип жүргөнүн көрдүк. Бул эми жөн гана дал келүүчүлүк деле болушу мүмкүн, бирок элибизде, динибизде бардык нерсе ниеттен, ыкыластан көз каранды деп айтылат эмеспи? Кудайга чын дилиң менен ниет кылып, жүрөгүңдөгү бар ыкыласың, бар күчүң менен аракет кылсаң, максатыңа жеткирет тура деп жазган журналист Өткүрбек Рахманов. Жаңы стадионду Орок айылынын тушуна куруу каралууда. Бишкекте жаңы стадионду Түштүк магистралынын өйдө жагына болжол менен Орок айылынын тушуна куруу пландалып жатканын 25-июлда журналисттерге маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов билдирген. Азырынча курулуштун орду так аныктала электигин билдирген министр жакында долбоордун наркы белгилүү болорун, пайдубалына капсула орнотуу иш-чарасына президент катышаарын, жаңы стадион 23 000 көрүүчүгө эсептелерин айтты. Кыргызстанда дүйнөлүк стандартка жооп бере турган көп функционалдуу заманбап стадиондун курулушу быйыл август айында башталарын мамлекет башчысы Садыр Жапаров буга чейин билдирген болчу. Бишкектеги азыркы Дөлөн Өмүзаков атындагы жалгыз ири стадион 1941-жылы курулган. Ал 18 000 көрүүчүгө эсептелген. Дайырбек Орунбеков: жаз күз тополоң болот деп күтөбүз. Эмнеге туруктуулук дегенде тилектеш боло албайбыз. Ташиев кайрадан талкууда калды. Ал ким мамлекетке баш аламандык кылабыз, бийликти күч менен басып алабыз деген аракет кылса, гүлүн көккө сапырып салабыз дептир. Ал киши эмоционалдуу, оюндагысын жашырбай айтып салмайы бар. Башкаларга окшоп ичинде ит өлүп жатса, сыртынан сыпайы маданият күтүп жылмаңдабайт. Бирок достор, ар нерсенин кожоюну бар. Жумуртка басып жаткан тоогуктагы алдындагы жумурткаларын коргойт, керек болсо ит дагы уясына жакын жолотпойт. Ал эми мамлекеттин дагы кожоюну болуш керекпи? Качанкыга чейин элибиз бийликти күч менен тартып алабыз деген арам ойлуулардын оюнчугу болуп жүрө бериш керек. Мамлекет баш аламандык чыгаргандардын, бийлик басып алуулардын сыноосун өткөрө бергидей полигон эмес го. Камчыбек Ташиев улуттун коопсуздугуна жоопкер милдетти аркалап жатат. Келгиле достор, дайым эле жумурткадан кыр издебей, тынчтыкка, бакубатчылыкка, коопсуздукка, туруктуулукка дагы тилектеш бололу. Улам төңкөрүш кылып, өрттөп талап адам каны төгүлүп, жаңжалдашып жатып, эмне муртка жеттик? Элдин тынчтыгын бузам дегендер болсо, алардын гүлүн көккө сапырып жиберген мамлекеттик түзүлүш үчүн маанилүү. Айрым батышчыл демократтар абдан талкуулап жатышат. Силер үлгү кылган Америкада дагы мамлекеттин тынчтыгына шек келтирилгендердин гүлүн көккө сапырып жиберишет. Кошуна Өзбекстандын өнүгүп жатканына суктанып жатабыз. Аларда дагы темирдей тартип бар. Бир кезде баш аламандык кылабыз дегендердин гүлүн көккө сапырып жиберишкен. Башкаларды сөз кылып суктанганда шилекейибиз куюлат. Анан өзүбүз дайым эле талкуу кылган сөзүбүз жазда бийлик алмашат окшойт. Күздө бирдеме болот окшойт дейбиз деп билдирген журналист Дайырбек Орунбеков. Депутат Акылбек Түмөнбаев: өлгөндөр даңкталмайын, тирүүлөр баркталбайт. Жогорку Кеңештин депутаты, парламентте Элдик топ фракциясынын лидери Акылбек Түмөнбаев өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу кыргыз элине кайрылды.
2022 жылдын 22-23 июлунда кыргыз адабияты менен маданиятынын алыптары Түгөлбай Сыдыкбековдун 110 жылдыгын, Советбек Жумадыловдун 90 жылдыгына арналган иш-чарабызды Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Талант Турдумаматович Маматовдун, ошондой эле белгилүү коомдук, мамлекеттик, саясий ишмерлердин жана калың журттун катышуусунда айтылуу каркыра жайлоосунда өткөрүп алдык. Түгөлбай Сыдыкбеков менен Советбек Жумадылов бир гана адабият, кино, маданият үчүн эмес, кыргыз эли үчүн кылган эмгеги ат көтөргүс. Эки корифейдин чыгармаларын окуп, тартылган тасмаларын көрүп чоңойгон кыргызстандыктарга аларды бирден тизмекте отуруунун кажети жок деп билемин. Түгөлбай Сыдыкбековдун өмүр жолу 20-кылымдагы кыргыз элинин тагдыры. Түгөлбай атабыз кыргыз элиндеги чоң алыптардын бири. 1916 жылдагы үркүндөн баштап Кыргызстан эгемендик алып, түндүк көтөргөн тарыхый окуялардын күбөсү. 1916 жылдагы улуттук боштондук үчүн болгон күрөштө болгон 4 жаштагы бала болсо, 1991 жылы Кыргызстан эгемендик алгандан жалпы элдин бакай атасы, Кыргыз Республикасынын биринчи эл баатыры болду. Түгөлбай Сыдыкбеков кыргыз адабиятына 70 жылга жакын ак кызмат кылган, элдик тилдин жана нарк насилдүү нускалуу билерманы. Сыдыкбековдун аты менен 20-кылымдагы кыргыз маданияты көп жагынан байланышып, бирин-бирин көтөрүп, бирин-бирин тиреп турган сыйт. Кыргыз маданиятын тиреп турган тоолордун бири Кыргыз СССРдин эл артисти Советбек Жумадылов. Кыргыз киносу убагында бир гана Советтер Союзунда эмес, дүйнөгө атагы чыгып гүйлдөп турган. Кинематографияда кыргыз керемети доору түптөлдү. Муратбек Рыскулов, Сабира Гүмүшалиева, Сүймөнкул Чокморов, Бакен Кыдыкеева, Болотбек Бейшеналиев, Татты Бүбү Турсунбаева, Жамал Сейдекматова сыяктуу залкар актер-актрисаларыбыздын катары Советбек Жумадыловсуз эч качан толук болбойт. Ролдорун жогорку профессионалдык деңгээлде ойногон Советбек Жумадылов бекеринен Кыргыз Республикасынын сүймөнчүлүгү болгон эмес. Ал ойногон каармандар кыялы, ою, дүйнө таанымы ар кандай болгонуна карабай бардыгын майын чыгара аткарган. Өткөрүлгөн иш-чаранын максаты эки залкардын артында калган эмгегин жаңы доордо кыргыздын жаңы муунуна жеткирүү. Бул боюнча мамлекет тарабынан ыраттуу иш жүрүп жатат. Биз дагы болгон күчүбүздү жумшашыбыз керек деп эсептеймин. Эки залкардын юбилейлик датасын белгилөө Манаста айтылган касиеттүү каркырада өткөрүлгөндүгү жөн жерден эмес. Түгөлбай Сыдыкбеков дагы, Советбек Жумадылов дагы кутконгон түп жергесинде туулуп, каркыранын суусун ичип чоңоюшкан инсандар болушкан. Аталарыбыздын юбилейлик иш-чарасын ийгиликтүү өткөрүүгө түн күн дебей эмгек кылган жалпы уюштуруу тобуна терең ыраазычылыгымды билдирем деген эл өкүлү Акылбек Түмөнбаев. Эсиңиздерге салсак, аталган мааракелерде Жогорку Кеңештин депутаты, элдик топ лидер фракциясынын жетекчиси Акылбек Түмөнбаев башкы демөөрчү болуп уюштурган. Ысык Ата районунун тургуну болом. Анан ушул Киршолук айылында турам. Анан ушул Киршолук айылынан бир үй караштырып, анан ушул исламский финансовый кооператив жөнүндө угуп, ушу барып, консультация алып, анан 10% төгүп, анан мына 6 айдын ичинде мына ушул үйгө жеттик. Оформление бүттү. Мен бул компанияга ыраазычылык билдирем. Ар дайым ушу кыргызстандыктарды кубанткан компаниялардан болула, ишенсе болот экен. Мен ушул ишенип жүрөгүм аябай толкунданып атам азыр. Рахмат силерге. Убактылуу министр Бейшеналиев жапкан медициналык окуу жайлар кайра иштеп баштады. Кызматтан четтетилген Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жапкан медициналык окуу жайлардын ишине уруксат берилди. Бул тууралуу министрдин милдетин аткарып жаткан Жаркынбек Касымбеков маалымат жыйында билдирген. Анын айтымында, министрликтин 12 медколледждин лицензиясын артка чакыртып алууга укугу жок болгон. Ошого карабай министр өзүнүн буйругун чыгарып жаап салган. Эми ал буйрук жокко чыгарылды. Министрдин орун басары университеттер дагы ишин уланта турганын белгилеген. Мен жоопкерчиликтүү түрдө айтып коеюн. Азыр бардык университеттер абитуриенттерди жай баракат кабыл ала берсе болот. Министрлик тараптан аларга эч ким тоскоолдук кылбайт. Бир учурда ведомстволор аралык комиссия бардык укуктук ченемдик актыларды иштеп чыгып, лицензиялык талаптарды даярдайын деп жатат. Эгер ошол талапты сактабаган университеттер болсо, лицензиясын артка чакыртып алабыз деген Касымбеков. Ошондой эле ал министрликтин алдында түзүлгөн комиссия медициналык окуу жайларга 2022-2023 окуу жылында тийбей турууну чечкенин белгилеген.